Assalamu алейкум, урматтуу бак сүйүүчүлөр. Жаз келип, мына биз 8 март 2026 жыл бүгүн Жалал Абад областында Эрадил досум экөөбүз мистелердин фенологиялык фазаларын карап жүрөбүз. Бул жерде могул дарак, ургачы бир дарак. Ургачы дарактын бул чоң болгондору гүл бүчүрлөр, ушулар жакында гүл ачып чаңдашат дагы бизге мисте мөмөлөрүн түйөт. Мына уктап аткандагы абалдагы мисте ургачы мисте дарагынын көрүнүшү. Эми гүл бүчүрү менен жалбырак чыгаруучу бүчүрлөр, бул дагы ургачы бир дарак. Мына капталдагылар кичинекейи жалбырак чыга турган вегетативдик. Мына жерде көрөлү, бир жыл бутакта булар вегетативдик кичинекей бүчүрлөр. Булар дагы вегетативдик, мына ол уч бүчүр, bundan дагы мөмө бербейт. Мыналардын эч бири мөмө эмес. Бирок булар мөмө бере турган ургачы гүл бүчүрлөрү. Бул дарактын күнгөй тарабы жалбырактары көп фотосинтез жасап, көп органикалык зат чыгаргандыктан мөмө бүчүрлөр чоңураак болот. Анан дарактын күнгөй тарабы эртерээк ойгонот. Карасаңыздар, бул бир эле дарактын күнгөй бети бүчүрү жарылган, ол түндүк тарабы али ойгоно элек. Мында дагы бүчүрлөр уже учтары ойгонуп баштаган да. Анан бүчүрлөрдүн көлөмүн байкасаңыздар, чоңураак көлөмдөрү. Анын негизги себеби жарыктан фотосинтез органикалык заттарды көбүрөөк топтогон. Могул жерде эркек дарактан бир экөөнү көрсөтүп коеюн. Эркек дарактын бүчүрү дагы тогологураак, дагы чоңураак. Мына тоголок болуп турат. Булардын баардыгы өзүнчө гүл бүчүрлөрү, ачып атат булар уже. Мына бажырап аябагандай көп санда бар. Мисалы, мында дагы бир эркек дарагы. Мына вегетативдик бүчүрү. Жакшы көрүнбөй атат. Мына вегетатив бүчүрү, булар болсо генеративдик гүл бүчүрлөр мыналар. Ушул мистенин гүлү чыгып, бул чаңдашат шамал менен. Бул 2025 жылы гүлдөгөн эски эркек гүлдөрү курап калып кеткен. Гүл бүчүрлөрү. Айлана жапжашыл. Мунун күн азыраак тийген тарабын карап көрөлү. Салыштырмалуу бир аз болсо кичинекей. Эми ачып атат булчу. Салыштырмалуу. Ал эми могул күн жакшы тийген жагы уже чоңоюп кеткен да. Карасаңыздар. Мына ушундай достор.